Биз бүгүн Бишкектеги мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жумуш ордун камсыздап берүү үчүн атайын ачылган Соломон Сэндвич тез тамактануучу жайына келдик. Ден соолугу чектелсе дагы ак эмгек маңдай тери менен нан таап жеген каармандарыбыздын иши менен алдыда тааныштырабыз. Саламатсызбы? Мага бир кофе берип коесузбу? Элдияр Таланбеков бул жерде 2 айдан бери иштейт. Ал кулагынын жакшы укпаганына карабастан ар дайым ак эмгек менен жан багууга умтулат. Аны менен бирге жумушта кардарларга жылуу мамиле жасайт. Кантип таап алдым, эми апамдын жардам берди, Instagram көрүп, анан таптым. Анан бияка бир ай иштедим, бесплатно болуп. Анан ошо акындан үйдө мындай помощник болуп жардам берип, анан шефте казайын көрдү. Жакшы иштейт экен. Мен да мурун иштегем да, опыт бар да. Шаурмада иштегем, офиста иштегем да. Мен жакшы укпайм да. Элдияр жумуш менен эле чектелбестен спорт менен дагы машыгат. Сергек жашоо үчүн бул өтө маанилүү деген ойду кармануу менен келечекте өзүнүн тамактануучу жайын ачууну пландап жатканын айтты. Мен биякта келип иштеп аткам, ошо акча согутайын деп аткам, хочу будущее кафе ачылайын деп аткам, өзүм шаурма болуп. Ошо мага мечта да, хочу бизнес болуп, мисалы шаурма же кафе, ошо аракет кылып атабыз да, ошол эмеде заниматься этем. Мен өзүм спортто футбол ойнойм, кол менен жугушам, анан мурун барда болчу, анан 1-2 ай кетип калдым, белим ооруп. Өзүм фитнес барам. 47 жаштагы Айнура Исраилованын баласы да Даун синдрому менен ооругандыктан мүмкүнчүлүгү чектелген балдарды колдоо уюму аркылуу ушул жумушта иштеп калган. Балдар менен иштөө жеңил экенин айтып, бул жерде иштеген балдар башкаларга караганда өтө так боорукер болушат дейт ал. Мен өзүм балам бар да, мүмкүнчүлүгү чектелген. Ошондой балдардын ата-энелери ачкан фонд бар, Сантера аттуу фонд бар. Биздин ошо Сантеранын жетекчиси, негиздөөчүсү Дина Нурмат ошо балдарга карап ушул эмени ачышкан, Соломон Сэндвич деп. Мен өзүм да балам бар, ушу жерге кийин ушу балдардай болуп үйрөнүп иштеп калса деген ой менен ошо келечегин ойлойбуз да, балдардын кийин кандай болот, жумуш табылабы, табылбайбы. Эми мамлекетибиз мындай балдарга эмес, кадимки элдерге жумуш ордун таап бере албай жатышат анан. Бул тез тамактануучу жайды кыргызстандык Нурмат Эшалиев менен америкалык Джеймс Торсондор негиздешкен. Алар максаты мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды жумуш менен камсыздоо экенин айткан. Мындай иш-аракеттер жөнүндө биринчи жолу 9 жыл мурун жубайым экөөбүздүн Даун синдрому бар кыздуу болгондон кийин ойлоно баштадым. Диагноз жөнүндө укканда биз кабатыр болдук. Анын келечегине тынчсыздандык. Кыргызстанда мүмкүнчүлүгү чектелгендерди айтпаганда карапайым адамдарга деле жумуш табуу кыйын. Жана биз балдарыбыздын иштей алышын, өздөрүн камсыздап, көз карандысыз болушун кааладык. Ошондуктан биз өз ишибизди баштоону чечтик. Бүгүнкү биздин каармандардын эмгегин көрүп, дүйнө жүзү боюнча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жумуш табуу кыйын эмес, болгону шарт түзүп берүү керек экенин түшүнсө болот.